Mesela Berk'tan olsa teknikalar geldi. Sonra 200 teknikası hazır turат Berk'ta. %100 olsa elektro станциялар бартын келди. Берк'та 400 derece'den emес болот деген электро станциялары чек. Азыр болсо ошол жерлерин аныктап атат. Электро станциялар кийин калабы бизге? Биякта болуп Передвижной кылбагыла да ошо бүт машиналар кийин ошо. Калашаңыз турду. Заранее договорун баарын түзүп базасында да деме бар, электро станциясы бар. Ысык-көл айланма жолун реконструкциясы Корунду Балбай Батыр ошо Балбай Батыр бөлүгү ошо 103төн 183ке чейин болуп, ошо 79,3 километр болду да ошо. Ошо менен бул жол болсо экинчи категориядагы жол болот. Жолдун болсо асфальттын полотнасы болсо ошо 17,6, ортосунда эмес болот, тиги парапеттер турат. Калктын сырткары болсо биякта велодорожкалар да бар да, велодорожкаларды караганбыз. Жана мен кеске презентация кылдым автовокзалдар боюнча, ошо автовокзалдын чатырына ушул карагайлардан кетирип деп ушуну сүйлөшүп атабыз да. Андан сырткары жана биз экөө сүйлөшкөндө фотозона жасап атпайбызбы? Ошолорго болсо жана беседкалар жасалып атат, ошол жактан эмесин бактарынан. Урматтуу коноктор, өнөктөштөр, урматтуу эл журт, кымбаттуу Дудебен айым. Жол тоолуу элибиздин жашоосу, тирилиги. Ошондуктан Кыргызстан үчүн жол инфраструктурасын туруктуу, коопсуз жана асфальттуу болушунун экономикалык жана социалдык мааниси өтө чоң. Мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич элибиздин кыйналбай жакшы жашашы үчүн биринчи кезекте элге жагымдуу шарт түзө турган долбоорлорго артыкчылык берип келет. 2026 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасы толугу менен элге арналган. Мектеп, бала бакча, оорукана, жол, суу, көпүрө жана башкалар. Буларды аткаруу үчүн биринчи кезекте өлкө экономикасынын туруктуу өнүгүүсү өтө маанилүү. Сөзүмдүн алдында Улуттук Стат комитеттин маалыматы боюнча 2024 жылдын биринчи кварталындагы жыйынтыктарды айта кетейин. Биринчи кварталда өлкөнүн ички дүң продукциясы 8,8% өсүштү көрсөттү. Номиналдык жактан 250 миллиард сомго жетти. Бул сан былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда 3 эсе жогору. Экономиканын бардык секторларында өсүштөр катталды. Быйыл жыл башынан тартып ирригация, курулуш, жазгы тала иштерин баштадык. Эми мындан ары буюрса дайыма ушундай болот. Мурда жылды эптеп жыйынтыктагандан кийин жыл башында каражат жок деп отуруп калчу элек. Дээрлик иштер жай келгенде гана башталчу. Мунун баары урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жетекчилиги астында өлкөнүн өнүгүү темпинин тездетүү боюнча саясатынын курчугандыгын жана анын командасынын талыкпай эмгегинин натыйжасы экендигин тастыктайт. Биздин милдет дал мына ушундай өсүү траекториясын сактап, мамлекетти алдыга жылдыруу, элибизди бакубат жашоосун камсыз кылуу, ар бир жаранды үйлүү кылуу, ар бир айылга чейин жолдорду салуу. Бүгүн Ысык-көл айланма жолунун Корунду Балбай Батыр участогун салууга старт беребиз. Садыр Нуркожоевич келгендеги биринчи тапшырмалардын бири Ысык-көлүбүздү айланта дүйнөлүк стандартка шайкеш келген жолду куруу болчу. Жол салуу оңой көрүнгөн менен абдан кыйын иш. Анын оош кыйышы көп. Бирок ар бир жолду салууда анын техникалык долбоорлору так болбосо чачылып, баарыбызды жүдөтөт. Техникалык долбоору, каржоо булактары так болгондо гана иш ордунан жылат. Ушул жолдун жалпы наркы 111 миллион доллардан ашат. Бул каражатты бизге өнөктөштөр Ислам өнүктүрүү банки, Кувейт Араб экономикалык фонду, Сауд өнүктүрүү фонду жана ОПЕК эл аралык өнүктүрүү фонддору берип жатат. Өнөктөштөргө президентибиз Садыр Нуркожоевичтин министрлер кабинетинин атынан ыраазычылык билдиргим келет. Мунун ичинен 1,1 миллиард сомду 12,8 миллион долларды Кыргызстан өзүбүз таап каржылап жатабыз. Дагы 15 миллион долларга жакын бул жол фонду өзү берип жатат. Булардын баары Садыр Нуркожоевич башында турган мамлекетибиздин ушундай ири долбоорлорго каражат табууга кудуретибиз жетип жаткандыгын тастыктайт. Бул жолдун курулушуна
техникалык көзөмөлдү Кувейт компаниясы жүргүзөт. Жолду Кытайдын China Road компаниясы салат. Бул компания Кыргызстанда чоң жолдорду салып келет. Боомдун ичин, Торгартка чейинки жолду, Балыкчыга чейинки жолду, азыр түндүк-түштүк жолдун туннелдерин бүтүрүп жатышат. Корумду Балбай жолу экинчи техникалык категориядагы жол болот. 4 тилкелүү жол төшөлөт, ортосунан цемент менен парапеттер менен бөлүнүп турат. Капталдарында велодорожкалар болот. Жөө адамдар үчүн жер үстүнөн 3, жер астынан 2 өтмөк салынат. Эки тарабына тең жарыктар орнотулат. 7 жерде машина токтоп, эс алуучу аянтчалар болот. 14 көпүрө, 877 суу өтчү каналдар жасалат. Буюрса 3 жылда толук ишке кирет. Ысык көлдүн жаратылышынын уникалдуулугун эске алып, жолдо электромашиналар иштейт. Экологиялык жактан таза, жашыл технология мууну транспорттук революция деп койсок дагы болот. Ал үчүн 3 жерге кубаттоочу станциялар салынат. Көлдүн курорттук рекреация зонасында жагымсыз экологиялык кырдаалдарды азайтат. Ошондой эле туризм сезонунда дизель менен иштегендерге караганда эл жашаган аймактарда дагы ызычуунун деңгээли азыраак болот. Кошуна Кытай мамлекети, анын ичинде сууар менен кызматташуу абдан жанданды. Кытай тарап ири долбоорлорго активдүү катышууда. Буюрса Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу быйыл курулганы турат. Биздин болжол менен жылына 15 миллиондон 20 миллион тоннага чейин жүк ташылат. Эркиштам Торгат бажы посттору 7-24 режиминде иштей баштады. Жүктөр үчүн биздин жүктөрүбүз Кытайга кириш үчүн надзорный складка салууга уруксаат алдык. Мындан 100 жыл мурда 1916 жылы жөө жалаңда башкан көлдүн ашууларына жол салынганы жатат. Бедел тарыхый жол болот. Бүгүнкү күндө Кытай менен соода жүгүртүү 2018 жылдан бери 2,7 эсеге көбөйдү. Импорт 2,8 эсеге, экспорт 31,5%га өстү. Тышкы сооданын 34,7% Кытай мамлекет менен жасай баштадык. Мамлекетибиз өнүгүүдө болгон үчүн бизге өнөктөштөр ишенич менен жакшы карай баштады. Өлкөнүн ички дүң продукциясы 1 триллион 200 миллиард сомдон ашты. Бюджетибиз былтыр 575 миллиард сомго жетти. Камбарата биргесинин курууга Өзбекстан менен Казакстан мамлекеттери дагы кошулайлы деп жатышат. Мамлекетке быйыл Кара Кыргыз автономиялуу облусубуз болуп түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына байланыштуу ар бир тармак боюнча 100дөн ири иш-чаралар аткарылат. Дал мына ушул тармактардын өсүп өнүгүүсүндө жол экономиканын күрө тамыры, артериялар катары кызмат кылат. Жолдордун жаңырышы экономикалык өнүгүүгө, ушул аймактын гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн жашоо сапатын жакшыртат. Райондогу элдин соода түйүндөрүнө жана социалдык объектилерине жетүүсүн жакшыртат. Жолдун жаңыланышы жакын жердеги өндүрүштөргө жана аймактардагы маанилүү экономикалык иш болуп саналган туризм тармагына дагы жакшы түрткү болот. Бул долбоор өлкөбүздүн стратегиялык иш-чаралардын бири. Ошондуктан жол курулуш компаниясынан суранып кетебиз, бекитилген графиктен кечикирбестен өз убагында жана сапаттуу бүткөрүп бериңиздер. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Kırgızda bir nakıl söz var da, ömür degen sapar dedi. Siz eliniz için, yeriniz için, ömrünüzde arınıp saparga çıktınız. Saparınız baysalda olsun. Buyursa. Den solukta olunuz, eliniz için bar olunuz, bir olunuz. Daim için algılay versin, alga. Rahmat.